кечте Кудай буйруп кайрадан сиздер менен Манас Чаңырыгы телеканалынан өмүр кемеси көрсөтүүсүнөн жүз көрүшүп турабыз. Өзүң үчүн жасаган нерселер өзүң менен кошо кетет. Элге жасаган эмгектериң эл арасында жашай берет демекчи, бүгүнкү көрсөтүүбүздө жаш экенине карабай, мекен үчүн алгылыктуу иштерди жасап келе жаткан KG Group компаниясынын директору Имамидин Ташевдин өмүр кемесине баш багабыз. Андыктан көрсөтүүбүздүн соңуна чейин биз менен бирге болуңуздар. Алтын балалы Балачак кандай сүйкүм карасак, ыр саптарын укканда ар бирибиз балалыкка бир барып келсек дейт экенбиз. Каарманыбыз балалыктын таттуу, ары бактылуу мүнөттөрүн эстеп, эстен кеткис окуяларын айтып берди. Эми балалыкта сиз менен бизге белги болгондой баягы кам санама жок. Ойдун баары талаада, көчөдө. Эң эле баягы балалыктын баягы таттуу эмеси мага ошол эсиме келет. Балалыктай өтүш керек. Себебинде кээ бир убакыт өткөндөн кийин кылчайып артка караганда эстеп алып, чыр жазчу, эстеп алып, көңүлүн көтөрчү кээ бир моменттерди эстей билиш керек да. Эстен кеткис окуяларын. Сүннөт той болгондо 3 күндөп той берилген. Анан ошо сүннөт тойдун 3-күнүндө бизде ошол сүннөт кылчу убакыт келип жетиш керек да. Анан ошондо биздин кээ бир достор ошол убактагы чогуу ойногон балдар менен бирге арасынан чыккан го өтө эле мындай айтканда шустрый. Келгиле Имамидинди бекитебиз. Ошол моменттен сактап калабыз дегендей бир план кылышып, ошол акыркы тойдун 3-күнүндө сүннөт болчу убакыттан сактоо үчүн мени бир сандыкка жабышкан. Сандыкка бекитишип, баягы сүннөт болчу убакыт келгенде эле мени эч ким таппай калат. Анан баягы баланы издеп тоого жөнөшөт. Ошо сандыктын ичинде канча саат калдыңыз? Сандыктын ичинде жалган айтпайын, бир 2,5 сааттай калганмын. Мектепте кандай окудуңуз? Өз апам мугалим болчу, анан болгондо да менин биринчи мугалимим болчу. Апама сөз тийип калбасын деген максатта шоктон алчу эмесмин. Анан сабак жагынан дагы чындыгында баягы эжекенин баласы болгондуктанбы или ошо апам дагы мени баягы бир аз тартынып көбүрөөк маани бергендиктенби үйгө келгенден кийин дагы мектептен сырткары үйдө да даярдачу. Ошого сабактардын деги эле баарынан эле жаман окуган жокмун. Кайсы сабактарды өзгөчө кызыгуу менен окудуңуз? Мектеп убагында көбүнчө мен тарых, география ошол сабактарга кызыкчумун. Сиз ошол кичинекейиңизден эле ким болом деп кыялданчусуз? Мен чындыгында кичинекейимден баягы атам эл башкарып жүргөн адам болгондуктанбы кадимкидей баягы мунун атыны билчү эмесмин. Бирок кемиде атамдай болсом деп кызыкчумун. Баягы кызыгуу дайым болчу. Атам элдин астына чыгып сүйлөгөн убактарда чогуу болгон күндөрүм болуп калды. Ошол убактарда кадимкидей мен дагы ушундай болсом, мен дагы ушундай баягы элдин алдыга чыгып, кеп насаат кептерим айтсам деп көп кыялданчумун. Мен балалык кезде бул кесиптердин аттарын билчү эмеспиз да. Эми баягы милиционер болсом, уч-куч болсом, бир мугалим болсом, же болсо бир врач болсом деген чындыгында бир тандап алган багытым болгон жок. Анан мектептин турмушу аяктаганда турмуштун мектеби башталат деп коет да. Анан сиздин ошол турмушка болгон биринчи кадамдарыңыз качан башталды эле? Биз эми баягы Бишкек калаасына
биринчи жолу өмүрүбүздө көргөн адам катары ошол турмуштун мектеби башталган убакыт болчу. Ушул 2099-2000 жыл окуу жылы аяктаган убакыт. Июнь студенттик күндөргө биринчи кадам. Студенттик кез дегенде эле көз алдыңызга кандай күндөр, кайсы күндөр элестейт? Бир жолу ошол эң өкүнгөн студенттик күндөрдө баягы өкүнүп, эсте калып, кээ бир деңгээлде ыйлаган убактым болгон. Биз ошол студент кезбиз. Анан ошол убактагы өлчөм менен үйдөгүлөр айга 2000 сом жөнөтсө керек эле. Ошо тамак ашым, жегем ичкеним баары бирип, жол кирем. Анан күндөрдүн биринде биздин ошо группа бир баягы топтолуу жарыялап коет да. Ошо группалык топтолуу деп. Анан ал группалык топтолуудагы топтолуучу сумма менин ошол 1 айлык мага ата-энем жөнөткөн суммадан бир аз чоңураак, көбүрөөк болуп. Ошону берип алып, ал группалаштар менен топтолгон нерседен эч бир мындай пайда албай, маанисиз бир топтолуш болгонуну сезип, ошол ата-энемдин мага 1 айлык ошол эме өткөрсө экен, убактыны өткөрсө экен деген акчасыны коротуп койдум деп өтө өкүнгөн күнүмдө болгон. Ийгиликтин сыры дегенде сиз эмнени түшүнөсүз? Деги эле ийгилик жаратуу үчүн эмне кылуу керек? Ийгилик деген бир максат, туурабы? Ошол максатты туура максат койсо, элге жагымдуу, элге жарамдуу, динге динге тескери, терс келбеген, адамгерчиликтен тышкары болбогон калыс бир ниет, пейил, максат койсоң, мен ойлойм, жетүүнүн сыры ушул эле деп. Биринчи ийгилигим деп эмнени айта аласыз? Биринчи ийгилигим, мындай айтканда, даже биринчи адал тер менен адал тапкан акчам, бул менин биринчи ийгилигим. 10 классымда эмеге барганбыз. Бизде мектепте, биздин түрк лицейинде ошо 320 окуучу болчу. Ошолордун арасынан теннис, столдун үстүндөгү настольный теннистен турнир болгон, бүтүн лицей боюнча. Ошондо мен 10 класс болчумун, турнирде биринчиликти алгам. Теннис боюнча. Ошондо мага ошол белек катары берилген сыйлык акчалай болчу. Ал сумма, калп айтпасам, 350 сом болчу. Биринчи эле атама алып келип бергенмин. Азыркы күнгө чейин купюраны сактап отурат да. Акча табуу үчүн акылдын кереги жок, бирок аны сакташ үчүн сөзсүз акыл керек дейт да. Анан сиз күнүнө канча акча коротосуз? Эми чындыгында бизде дагы стандарт бир сумма коротом деп айта албайм. Себебинде биз баягы кайрымдуулук иретинде бизге кайрылгандар өтө көп. Ошолорго да кеткен, ошолорду мен колумдан келишинче өз ошол чөнтөгүмдөн чыгарып бергенге аракет кылам. Ошондо бир берекеси болсун деп, берекеси болсун деген тилек менен. Ошого эми бар кандай. Бирок маанисиз атамдын эң эле баягы көп айтчу накыл сөздөрүнүн бири маанисиз убакыт өлтүрбө, маанисиз акча коротпо, маанисиз иш жасаба деп көп айтчу да. Эми ошол нерселерди тутунганга аракет кылып атабыз. Бассам турсам балдарымды ойлоймун, эркелетип ширинине тойбоймун. Балдарым менин байлыгым деген каарманыбыз учурда 3 баланын мээримдүү атасы. Адам баласынын эң эле чоң баягы максаты бир ата катары, эне катары жакшы уул кыз тарбиялоо. Тарбиялоо дегенде дагы
билимдүү, тарбиялуу, аң сезимдүү, жарамдуу, намыстуу уул кыз тарбиялоо да. Буюрса, мен ойлойм, колдон келишинче буларды туура жака тарбиялап, адал тамак менен багып, ак сүттү бергенге аракет кылып атабыз. Балдардын аттары бул улуусу Али Курманбек, кичүүсү Нур Алмамбет, эң кенже кызымдын аты Курманжан. Бул ат берүүдө дагы чындыгында кээ бир деңгээлде адамдын тагдырга кээ бир деңгээлде баягы түрткү болот экен да, ат берүү. Ошол максатта Курманбек кыргыздын баатыры, Алмамбет да баатыры. Курманжан дагы кыргыздын тарыхындагы жакшы аял заты деген максатта, ушундай кеминде ушундай болсун, ошондой нерселерге жетсин деген максатта ушундай ат бергенбиз. Адам үчүн эптеп күн өткөрүү эмес, маңыздуу жашап өтүү маанилүү да. Анан сиз үчүн өмүрдүн баасы баркы эмнеде? Түрктөр айтып кеткендей, өмүр бир күн дейт, турмуш. Ошол күн, ушул күн дейт да. Ошого баягы 2 күндүк өмүрдү колдон келишинче өзүңө пайдалуу, ойлогон ойду кыстаган турмуштан кет деп, бардыгы адам баласынын ойлогондой болбойт экен. Ошол эле убакта ойлогон план, койгон максат, ойлогон деңгээлде койгон максатка жетпей калыш ыктымал бар экен да. Ошол убакта чөкпөй, ашыкча пландар ишке ашып кеткен болсо, ал убакта көппөй деги эле өмүрдү болсун, бул турмуштун маңызына жете билүү үчүн колдон келишинче туура жашоо. Качан гана турмуштун маңызына жетилет, өмүрдүн маңызына майын чыгарып жашалат. Бул деген кээ бир адам, ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша бир жол сызып алат. Өмүр жолу. Ошол колдон келишинче туура өмүр жолу сызуу бул жашоонун маңызы. Жашоо байлык топтоо үчүн эмес, байлык жашоону жакшыртуу үчүн деген сөзгө кошуласызбы? Албетте кошулам. Себеби дегенде мындай нерсе бар экен да, бул физикада. Ким эмнени кубаласа, ошол нерсе качат экен. Ким эмнеден качса, ошол нерсе кубалайт экен. Бакыт менен байлыктан качып үйрөнүш керек экен да, чтоб алар сени куусун. Байлык менен бийлик жашоону кооздош керек. Бакыт деген сөздү ар бир инсан өз дүйнө таанымына жараша түшүнүшөт да. Ал эми чындыгында сиз үчүн бактылуу болуу деген сөздү сиз кандай түшүнөсүз? Бакытты кээ бир деңгээлде бак-даракка теңейт. Кандайча? Мисалы, бак тигип, тиккен бактын мөмөсүн алган убакыты бакыт дейт. Бул эмгектин бакыты. Турмуштун бакыты, өмүрдүн бакыты. Бул дүйнөдө жашап аткандан кийин жакшы бир өзүңө туяк калтыруу. Жакшы бир эгер туура деп жол тандагандан кийин ошол туура жолго колдон келишинче башкаларына үндөй билүү. Деги эле кыскача айтканда, эки сөз менен бакыт бул дүйнөдө пайдалуу болуп өтүүдөн өткөн бакыт жол. Айтсаңыз, ата-энеңизди кандай сөздөр менен даңазалап айтып бере аласыз? Ар бир бала үчүн ата-эне аппак көрүнөт. Бирок мен ойлойм, менин ата-энем башкача деп даңазалайм. Жок, мен башкача деп даңазалайм.
себеби дегенде буга себебим бар. Ушунча баягы кайрымдуулук жагы болсун, бирөөдүн көз жашын көрүп кайгыра билүү болсун, жетимдин башын чын дилден сылай билүү болсун, бирөөдүн өкүнүчүн бөлүшө билүү болсун. Ушул нерселер үчүн баягы бекем тарбиялагандыгы мен үчүн баягы башкача катар көрүнөт. Балам бузба кур, кой балам жебе жедир, балам ичпе ичир, күлбө күлдүр, жашаба жашат деген принцип менен баягы багып. Ата энеңиз сизди тарбиялагандай, сиз балдарыңызды тарбиялагыңыз келеби же сиз башкача тарбиялагыңыз келеби? Мен ушу өз балдарымды минимум ата энемди мени тарбиялагандай тарбияласам деген үмүт максат койгом. Байлык бийликти биринчи очередке коюп тарбиялаган жок. Биздин улуттун баалуулуктарын, каада салтын, кыргыздын кыргыз экендигине даңазалап отуруп тарбиялады. Ошого мен максат кылам, үмүт кылам. Ата энемдин мени тарбиялагандай мен өз балдарымды тарбияласам, мен балдарым жаман болот деп ойлобойм. Ата энеңизге канча күндө бир чалып, ал акыбалын сурап турасыз? Көбүнчө мен чалганга аракет кылам. 2-3 күндө бир чалып, ал акыбал сурап, эмне керек экенине сурап, ата энеге акча берип бактылуу кылбай, баягы материалдык баалуулуктар менен бактылуу кылбай, баягы руханий баалуулуктар менен бактылуу кылганга аракет кылып келем. Компания 2000 юридикалык жактан 2006 аягы 2007-тен бери иш алып барып келатат. 2011 жылда биздин колубузга тийип, ошол күндөн бери колубуздан келишинче бир эле куруу жагынан эмес, жарамдуу, пайдалуу болуу жагынан дагы көп эле иштерди алып барып келатабыз. Компанияда буюрса биздин ушул офисибизде 40-ка чукул жумушчу иш алып барат. Анан бүт объектилерибизди кошуп салганда кемиде 700-800 үй бүлө колдон келишинче иш берүүгө аракет кылып атабыз. Үй куруу маселеси болуп аткандан кийин бул кыргыздын ата бабалардан калган боз үйдүн символикасы болгон бир символиканы чызып алганбыз. Көк жагы Манас баба, Манас атадан калган биздин желектин туунун түсү, кызыл азыркы күндөгү биздин мамлекетибиздин желегинин түсүн чагылдырган. Кежи деген эми биздин мамлекетибизди дүйнөнүн 4 бурчуна тааныткан символика. Бул жерде кежи строй десек да болмок, кежи курулуш десек да болмок, кежи групп деп ушул бизде мен деген түшүнүк жок. Бизде биз деген түшүнүк бар. Мына эми биздин биринчи объектилердин бири ушул жалдагы 10 кабаттуу объектибиз. Анан экинчи объектилерибизден ушул шаардын кече статистика чыгарып туруп, эң бийик курулуш зданияларынын биринчи 5 санга кирген ушул биздин Байтик комплекси, Байтик Батыр комплекси. Жер астында 2 этаж менен кошулганда 17 кабаттуу. Андан кийинкиси биздин Манас комплексибиз. Алда уже эл жашап, элге берилген комплекстердин бири. Ошол сиздерге айтып кеткендей, булардын архитектуралык пландары дагы сырткы. Ошол Манас убагындагы орустар айткандай овальный бир
архитектуралык дизайн чыгарганбыз да. Ошолор менен колдон келишинче айырмаланганга аракет кылып атабыз. Кийинки объектибиз ушу Сейтек комплекси. Сейтек комплексте буюрса мына бүтүп басында 4 бурчтук көп кабаттуу эмес, кичине шаарга дагы кооздук салуучу. Шаардын инфраструктурасына да салым болсун деп, баягы башкача үйлөрдү курганга аракет кылабыз. Эки областта ушундай социалдык үйлөр, программа менен үйлөрдү салуу пландарыбыз бар. Буларга да буюрса жетебиз деген ойдобуз. Анан эң жакын арада ушу шаарыбызда эң бийик курулуш имаратын курууга белсенип атабыз. Эң бийик. Буюрса ошого да жетсек көрө турарбыз. Пайдалуу болуу максатта бир больница салып берсек, өз каражатыбызга деген пландарыбыз бар. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, чындыгында мен курулуш тармагына кирем деген максатым, оюм жок болчу. Баягы ошол убакыттын талабы ошо курулуш тармагы болгондуктан, курулуш тармагы бизге насип болуп калып эле келген десем жаңылышпайм. Биз бузуучу эмес, куруучу болсок деген максат менен бир аз план кылдык эле, Алла Тааланын жардамы менен ушул тармакка кирип калдык. Бул тармакка келгениме өкүнбөйм, бул тармакка келгениме сыймыктанам. Илимди, билимди барктаган каарманыбыз мекенге кызмат кыла турган жаштардын тарбияланып чыгуусун каалап, 2013-жылы Байтик айылына Кут билим аталыштагы мектеп куруп бергендиги жөнүндө өзүнүн оозунан уксак. Кут билим деп, билимдин куттугу акыркы убактарда качып калды. Билимдин куттугу кээ бир деңгээлде түшүп баратат да. Ошого баягы билимди даңазалоо максатта. Билимдин ушундай адам баласынын турмушундагы өтө чоң ролду ойногондугуну баса белгилөө максатта Кут билим болду. 480 орундуу 4 кабаттуу, кала берсе жерин да сатып алып. Ошо жерин да бизге бекер бөлүп бергенге эч ким кудурет жетпеди. Жерин да акчага сатып алып, ушундай бир мектеп куруу демилгеси биздин пикирлештер менен токтолгон болчу. Бунун аркасынан да көбү саясатташтырганга аракет кылды. Бирок Кудайга шүгүр, баягы максатыбыз атыбызды чыгаруу же эле коммерциялык багытта пайда көрүү максаты болбогондуктан, Кудайга шүгүр азыр күндө ошол жерде 200ден ашуун биздин келечектин буюрса каймактары, келечектин кыргызымдын тагдырын туура жакка чеччүлөр. Буюрса ошол жерде азыр күндө билим алып, тарбия алып отурат. Жашкерлер ассоциациясына кайрылдык, бизге демир өрчү керек, мектеп кура турган деген. Анан бизге биринчи эле чуу дегенде эле бул Ташев Имамиден мырзаны курулуш компаниясын көргөзүштү да. Ошол кишинин ниети бар, ошол киши аны курат деп. Биз да түз эле өзү менен байланышканда эли жериме, журтума түбөлүк бир кала турган эң чоң байлык катары мектеп ойлонуп жүрөм деген пикирин айткан. Кайрымдуулук катары да болот, белек катары да болот. Менин өлкөбүздүн өнүгүшүнө кошкон кичинекей салым болот деп, ал өзү ошондой кичинекей деп айтат. Биз бирок муну өтө чоң салым десек, мектепте 22 мугалим, 11 техникалык кызматкер, 10 тарбиячы эмгектенет. Бул окуучулар бир эле Төөрөктөн, бир региондон эмес, Кыргызстандын 7 областынан таанылып алынган окуучулар. Башка айтканда, Таа Лейлектен Атбашка чейин келип окуган окуучуларыбыз бар. Сынак менен өтүшөт. 6 класс бүтүп атканда 3 тур сынактан өтүшөт. Ошол өткөн балдардын ата-энелери ыраазы болгон учурда, окутам, жакшы мектеп экен деп ишенген учурда биз аларды бул жакка чакырып, 3 маал тамак кечинде саат 9-да эле чай менен кошуп, балдарга билим тарбияны улантып келатабыз. Балдар жалаңдаа кыргыздын балдары эмес, арасында өзбек улутундагы, дунган улутундагы балдарыбыз бар. Ошо менен кошо кийинки жылдарда сынактарда башка улуттун балдарында, кыргыз тилинде сабак алууну каалаган улуттун балдарындагы тартканга ниетибиз бар. Себеби Кыргызстанда жашап аткан башка улуттун балдары дагы кыргыз элинин тилин сүйсүн, кыргыз элинин меймандостугун таанысын, балдар менен эр шаркак болушун, себеби алар да Кыргызстандын жараны болгондугу үчүн деп
бул негизинен ошол Имамидин байкөбүздүн деле чоң бир максаты, тилибиз, элибиздин тиги ыйманы биримдүү күчтүү болсун деген ниети бар. Биз да ошолго кошулуп ушундай бир план менен ишке ашырабыз. Эң биринчи тестимди Нарындан тапшыргам. Андан кийин бул жакка келип, экинчи тестти тапшырып, анан өтүп кеткем да бияка. Ошо 7-класстан бери окуйм, азыр 9-класс болдум. Мен биякты эң биринчи укканда айылда окуп жүргөн кезимде 3-классында уккам. Ошондо бияк жаңы ачылган кез болчу. Анан ошондон баштап катуу даярданып атып бияка өтүп кеттим. Эң биринчи келгенде биягыбыз бир эле корпуста окучубуз, үстүнө жатып, астына окучубуз. Ошо Имамидин байкөбүзгө рахмат, патриот адам экен. 2 миллиардтын биз үчүн аябай жаңы корпус коруп берди. Анан азыр ошол жакка кенен окуп жатабыз. Шарттары да абдан жакшы. Чоңойгондо биз да ошо Имамидин байкөбүздөн азыр үлгү алып калдык. Эми Имамидин байкөбүздүн жолун жолдоп, ошо башка өлкөлөргө болбосо да Кыргызстаныбыздын ичинде эле ошо Кутбилимдин атын чыгарууга аракет кылабыз да эң биринчи кезекте. Азыр бизге эң керектүүсү бул билим болгондуктан ошо жаштарга кийин чоңойгондо билим бергим келет мен да. Мына ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж адамдарга жардам көрсөтүп жүргөндүгүн, кайрымдуулук иштеринин көздөгөнү, максаты эмне экенин сурасак, мындайча жооп узатты. Биз баягы газета журналдан, радио телевидениядан көп жолу баягы кайрымдуулук кылган нерселерибизди көргөзүлгөндөн кийин көбү биздин адрестерди, телефон контактыларды ошол өздөрү таап келген учурлар өтө көп болот. Келгенден кийин да биздин ушул комиссия изилдеп, чындыгында муктажбы же болбосо баягы күнүмдүк план кылган дарбы деген максатта изилдеп көрүп, чындыгында муктаж экендигини билип отуруп, анан ошонун негизинде жардам көрсөтүүгө аракет кылабыз да. Мына былтыркы быйылкы жылдын эсеби менен кемиде 700гө чукул үй бүлө кайрылыптыр бизге. Официалдуу түрдө ушундай кээ бири жакындарынан ажырап калыптыр, кээ бирлеринин үйү күйүп кетиптир, кээ бирлери жетим калып кетиптир, кээ бирги ошол өзүнүн денинин сактыгынан улам кээ бир нерселерине жоготуп алыптыр. Ошолорду изилдеп тактап көрүп, анан колубуздан келишинче биз алар үчүн эмес, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн деген максатта колдон келишинче жардам берип келатабыз. Максатыбыз мандат эмес. Максатыбыз ушу Кыргыздын жеринде төрөлгөндөн кийин биринчи жериме, ушул жердин үстүндө кыбырап жүргөн элиме, анан ушул жердин үстүндө сайылып, желбиреп турган желегиме жөн гана жарамдуу болсун, пайдалуу болсун деген нерседен башка максатты көздөгөн жокпуз. Ар бир адам колунда бар мүмкүнчүлүгүн эли менен бөлүшкөндө чыныгы кайрымдуулук болот. Кежи Групп компаниясы бир гана үйлөрдү салбай, көптөгөн кайрымдуулук иштерин жасап, коомчулуктун батасын алып келүүдө. Мына ушундай барандуу иштери менен Кежи Групп компаниясы республикада зор кадыр-баркка ээ болуу менен көптөгөн сыйлыктардын ээси болуп отурат. Кыскасы, аракеттер арбын, жетишкендер жогору. Улуу окумуштуу айткан экен. Ийгилик деген канча акча тапканың эмес, канча адамдын жашоосуна өзгөрүү киргизгениң деп. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө көпчүлүк инсандардын жашоосуна ыңгайлуу шарт түзүү менен аларга пайдубал тургузуп берген Имамидин Таашевдин жараткан ийгиликтерине, жасаган иштерине күбө болдук. Кийинки көрсөтүүбүзгө чейин аман болуңуздар.